Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 19 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Каракулжанын центринен сатыла турган даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка коюлду. Каракулжанын центрине дагы жакын, ашып кетсе бир 200-300 метр аралык экен. Үй ээлери айтып атат, ушул үйдөн баштап Каракулжанын центрине биз пешком эле барабыз, 10 мүнөттө жетип калабыз. Мына ушул көчө менен дейт. Так, дареги туугандар, Каракулжанын центрде жайгашкан ушул мектепти баардыгыңыздар эле билесиздер. Мектептин аты Эргеш Осмонов деген мектеп экен. Ушул мектептин алдына келесиздер, Эргеш Осмонов деген мектеп. Мектептин алдына келип, ушул асфальт көчө менен бул жака бир 50 метр түз жүрүп барсаңыздар туугандар. Мына жерде сол тарапта Кадыров Шеркул деген көчө жайгашкан. Сол тарапта ошол көчөгө кирип 100 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Бул жака түз жүрүп келгениңиздерде 26-дайректе сатыла турган ушул үй жайгашкан туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Анан үй издеп жүргөн дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы ушул видеону жөнөтүп коюңуздар туугандар. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Чек арасы мына жерден башталат. Мына жакта дагы бир кошумча эшиги бар экен, мал сарайга кирип кете турган. Ушул жерге чейин болуп калат, 2 эшик. Так, сатыла турган жерибиздин жери туугандар 7 соток, кызыл китеби бар, документтери так, закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат үй ээси. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Киргениңиздерде асты брусчатка, ушундай. Түз кирип барсаңыздар, чоң үйү, времянкасы ошол тарапта жайгашкан. Санузелдери дагы бар, септиктери дагы бар туугандар. Анан оң тарапка кирип кете турган болсоңуздар, сарайы, аягында көргөзүп берем. Жери 7 соток. Анан бул жерде туугандар, агын суу дагы, таза суу дагы бар. Анан өзүнүн местный септиги дагы бар экен туугандар. Мынакей, өтө сонун жер экен, абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан эң негизгиси Каракулжанын центрине дагы жакын туугандар. Мынакей, ушундай багы дагы бар экен кичинекей. Мына жерде септиги, мына жерде кранты туугандар. Анан бул тарапта 2 бөлмөдөн турган времянкасы, кухнясы, мына жерде санузели, а бул тарапта 3 очок, самоору бүт бардыгы жайгашкан туугандар. Азыр мен биринчи мына ушул чоң үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Бышык кирпич менен тургузулган. Узун турасы туугандар 9,5 га 9. 4 бөлмөдөн турган үй, ремонттору жакшы. Фундаменттери дагы бийик болуп куюлган экен. Азыр кирип көргөзүп берем мен. Мынакей, ушундай көрүнүштө туугандар. Жакшы. Киргениңиздерде мынакей бул коридору кеңири экен, кысылбай калган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Асты жыгач, дубалдар моющий обой потлоктор, мына ушундай гипсокартон. Даяр үй туугандары, келип эле жашай бересиздер. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Бул биринчи бөлмөсү, мынакей. Зал өтө кеңири экен, айнек терезелери пластик. Ремонтторун көрүп атасыздар, макташтын кереги жок. Анан туугандар, бул экинчи бөлмөсү, мынакей. Үй да мындай салкын, сонун экен. Бул жагы болсо 3-чү бөлмөсү. Сарай тарапты карап калат. Анан туугандар, барыңыздарга эле кызык болот. Ушундай Каракулжанын центринде жайгашкан даяр үйдү эмнеге сатып атат экен деп. Бул жерде үй ээлери негизи Москвада жумуш кылат экен, ошол жактан квартира алайын деп экен. Ошол себептен бул үйүн сатыкка коюптур туугандар. Мынакей бул 4-чү бөлмөсү. Бөлмөлөрү жакшы, кеңири, ремонттору дагы сонун. Мен сиздерге 2 бөлмөлүү времянканы көргөзүп берем. Узун турасы туугандар 9 га 4 болуп калат. Ушул жерден кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул жери кухнясы. Анан мына жерде печкасы дагы бар. Паровой отопление бардык бөлмөлөргө тараган. Үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Бул жактан немеге чыгып кетесиздер? Сарай жака. Газы дагы бар экен. Асты жыгач, мына ушундай паровой отоплениялар тараган. Ушундай. Мына жагы духовкасы. Бул болсо экинчи бөлмөсү туугандар. Ремонтторун көрүп атасыздар, сонун.
Анан жана санузел бар дедим го. Мына ушул эшик менен санузелге чыгып барсаңыздар дагы болот. Азыр мен нар жакта отдельный эшиги бар экен, ошол жактан сиздерге көргөзүп берем туугандар. Мынакей туугандар, жанагы санузели болсо мына ушул тарапта жайгашкан, отдельный эшиги бар. Полудуал кафель, раковина, арестон, күзгү, унитаз, душевой кабина бүт бардыгы бар экен. Анан времянка тараптан дагы ушул санузелге кирип чыгып турсаңыздар болот. Паровой отопление, батарейкалар ушул жака да киргизилген. Жакшы жылытат дейт. Анан бул жагы туугандар, мынакей үч очогу тапчаны менен мына жерге той топур өткөрүп кала турган болсоңуздар кеңири өткөрө бересиздер. Бул жагы болсо дагы бир эшиги бар экен. Мына ушундай. Анан мындай үйдүн алды коросу да компактный, таза сонун экен. Мындай көрүп атасыздарбы? Бул жакта болсо жанагы септиги жайгашкан. Бул жер болсо мини бак, кийин картошка, пияз же болбосо көчөттүн түр-түрлөрүн ушул жерге эгип койсоңуздар болот. Так, варатадан кирип эле оңго бурулсаңыздар бул жагы мал сарайы. Кирип келе бересиздер. Мына ушундай. Навестери бүт бардыгы, акурлары даяр экен. Келип эле мал, кой же дагы бир башка жандыктарды багып, кошумча жумуш кылсаңыздар дагы болот. Мынакей мына жака мисалы кой баксаңыздар болот. Бул жагы болсо тепкич менен өйдө тарабына навесине чыгып кетсеңиздер болот. Ал жагына чөп же дагы бир башка жемдерди ошол жака коюп койсоңуздар болот. Атайын даяр навеси дагы бар экен. Мына жагы болсо мал сарайы. Окей. Бул жагы болсо туугандар, мен жанагы көрсөткөн эшиги. Ушул жактан малдарды ушул эшиктен гана киргизип, наркы главный воротаны таза кармап турсаңыздар дагы болот. Бул жагы болсо сыртка жатканасы. Мынакей туугандар, колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Эми баасын айтайын. Баасы болсо 5,5 миллион сомго бааланды. Анан реальный клиент болсо жакшы кеми болот деп атат үй ээси. Эйсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Келип көрүп өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай Каракулжанын центринде жайгашкан даяр үйдү колдон чарбаңыздар.